Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Манас жаңырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телеберүүсү жана бүгүнкү биздин темабыз аллергиялар жөнүндө болот. Толугу менен аллергиялар жана тери аллергиялары жөнүндө көбүрөөк ушул маек курганга аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык тери венерология борборунун тери венеролог дарыгери Кундузбек Адамбекович Тургунбеков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштыра кетсеңиз, биздин телекөрүүчүлөр менен өзүңүздүн адисиңиз жөнүндө, ушул адисти кантип тандап алгансыз, ушул канча жылдан бери иштейсиз, эмне менен алек кыласыз, ушул бир аз айта кетсеңиз. Менин атым Кундузбек. 4 жылга жакын иштеген болду. 4 жылга жакын ушундай тери венеролог борборудо поликлиникада иштейм, поликлиника бөлүмүндө. Өзүм жөнүндө да айтып кетсем, бул менин тандалган кесибим. Мурда мен офтальмолог болчумун, көз дарыгер болчумун. Ага окуп, бирок дарыгер катары иштеген эмесмин. Анан баягы бир аз турмушта башка себептер болуп, ар кандай нерселерди жасап, баягы ишкерликке жакындап, ал жагында иштеп көрдүм. Анан кайра окусун ошо ойлодум, кайра окуш керек. Анан негизи тери оорулар, тери оорулуу адамдарга жардам бергим келип, ар дайым ошо тери негизи ошо дерматологияга жакын болчумун. Медакадемияда окуганда ошондон тандыганыма, анан мен ойлойм, туура тандоо кылдым. Себеби дегенде бул абдан кызыктуу да. Кайра кызыгып, ошол клиникага, ошол тери ооруларына кайра келген турбайсызбы? Ооба. Рахмат. Ошол бүгүнкү телеберүүдө аллергия жөнүндө жана тери аллергиялары жөнүндө, ошол ар кайсы оорулары, тери оорулары жөнүндө, анын белгилери жана дарылоо ыкмалары жөнүндө бир аз кеңири айтып берсек, теринин ушул эң башынан эле биздин телекөрүүчүлөргө теринин түзүлүшү боюнча. Тери бул өзү мындай өтө татаал орган, Ооба. Тери деген бул адамдын организмдин эң чоң органы деп эсептелинет. Эң чоң бүт денени, организмди каптаган абдан мультифункционалдык орган деп эсептелет. Абдан кандай десем, абдан оор ушундай татаал функцияларды ойнойт. Эң негизгиси бул сырткы чөйрөдөн мындай зыян же болбосо кандайдыр бир коркунучтуу нерселерден сактана турган, коргоп турат. Бул иммундук рол, баягы бул биздин иммунитетибиз. Терибиз сол болсо, анда иммунитетибиз барьер болуп турат. Барьер болуп турат да. Тосмо деп койсо болот. Ошо сырткы туура эмес, мындай зыян, бизге адамга зыян болгон чөйрөлөргө ошол чек-ара кызматкери. Чек-ара кызматкери деп койсо болот. Анан дагы мындай бөлүнүп чыгаруучу, ичиндеги болгон мындай кандай таштандылар, организм бөлүп чыгарган таштандыларды чыгаруучу орган болуп эсептелинет. Бул бөлүп чыгаруу функциясын аткарат. Дагы бир функциясы терморегуляция. Баягы абдан ысып кетсек, тер чыгат, ошондо бир аз муздап калат аны. Же болбосо тескерисинче, муздап калганда бул бизди жылытат. Кантип жылытат ушул бир аз? Биздин жылыткан атайын теринин сыртында майда кан тамырлар бар, капиллярлар деп коет. Эми өзүңүз жакшы билесиз окшойт. Ошолордун кан жүрмөсү, баягы ылдамдыгы өзгөрөт. Кан кандай десем дагы, атайын бир фреон сыяктуу нерселер бөлүнө чыгарат. Ал илимий жактан азыр түздөн түз айта албайм, так. Андан башка жанагы түктөр болот да, чачтар. Алардагы мындай киши, адам баласы ушул үшүгөн кезде мындай түктөрү мынтип тура баштайт, туурабы? Ооба, тура баштайт. Андан башка жанагы мындай кичинекей тешиктер болот ошол териде. Мындайча айтканда жанагындай фолликулабы? Фолликула. Чачтын өзүнүн фолликуласы болот. Чачтын фолликуласы деп коет. Ал өзү баягы адам баласы тердегенде май чыгат. Кожная сала деп коет. Ошол аркылуу дагы өзүнүн бөлөк отдельно
Жоқ, фолликулдарды өтіп отпайсыз ба? Кожные поры деп коет, поры. Ошол аркылуу дагы зат алмашуу жүргүзүлүп турат. Ичинен сыртка кетет. Жана дем алуу функциясы дагы пайда болот. Аба менен дагы толуктанат организм тери аркылуу. Абдан функциясы көп. Эң негизгиси функция бул коргоочу функция. Коргоо. Мына ошо айта кеттигиз, ошол коргоо функциясы, экинчиси ошол терморегуляция, жанагы температурасын өзгөртүп турат. Үчүнчүсү дем алуу функциясы. Дем алуусу, андан башка жана сезгенүү, мындайча айтканда сезүү функциясы. Бул дагы ошол териде көп рецепторлор болот да. Абдан көп, абдан рецепторлор абдан көп. Негизи терини карап көрсөк, бөлүп көрсөк, негизги 3 катмардан турат. Эң сырткысы бул эпидермис, ал өзүнүн алдынча дагы 5ке бөлүнөт, 5 катмарга. Экинчиси болсо бул дерма. Дермада болсо ал өз алдынча дагы 2 катмарга бөлүнөт. Баягы мен орусча айтып берейин, сосочковый слой деп бөлүнөт. Ал жерде көп баягы кан тамырлар жайгашкан. Бар рецепторлар жайгашкан, рецепторы давления. Кызыктуу, ошолдун ичинде турбайбы? Анан сосочковый слой, сетчатый слой деп коет, анын астындагы сетчатый слой болот. Ал баягы биздин каркастык функцияны аткарат, баягы эластикалык каркастык функцияны аткарат. Анан эң акыркысы 3-чү катмар, эң тереңде жаткан бул май катмары, подкожно-жировая клетчатка деп коет. Ар бир мындай функциясын мындай талдап көрсөк абдан көп убакыт кетет. Анан көп нерселери мен жеткизе албайм ушул убакытта. Анан маегибизди ушул башка тарапты көздөй бурсак, ушул жанагы тери деген ар кайсы адамдыкы териси ар кандай болот да, бул индивидуалдык. Жана ар кайсы ушул биздин денебиздин ар кайсы бөлүгүндө теринин түзүлүшү дагы ар кандай, туурабы? Кээ бир бүт эле жерде ошол жанагы сиз айтып кеткендей фолликул, жанагы башка жана сезүүчү нервтик, ошол нервный окончание деп коет, нервтер бүт эле жерде барбы? Же ар кайсы жерде ар кандай? Бүт эле жерде бар. Нерв кан тамырлары менен бирге жүрөт. Нерв кайсы жерде болсо, кан тамыр да ошол жерде. Бүт мисалы үчүн ар бир денебиздин бөлүкчөлөрүндө ар кандай нерв, ар кайсы нервтер да башкача топторго бөлүнөт. Кан тамырларды да билесиз да, жакшы ар кандай топторго бөлүнөт. Мисалы үчүн колдорду, алакандарды алсак, бул дагы биздин баягы биринчи көзүбүз деп койсо болот. Көздөн мурда алакан пайда болгон. Мисалы үчүн алакан температураны ысыкпы, муздакпы сезет, аныктайт. Мисалы үчүн жалаң эле формасын эмес, ушул температурасын, формасын, ысык, муздакпы, катуу же мындай өлчөмүн, анан кандай десем, абалын, жумшакпы, физикалык абалын, жумшакпы, катуу же суюктукпу, жана давленияны, баягы басым, кандайдыр бир басым болушу мүмкүн, аны да аныктайт. Анан мында атайын көптөгөн рецепторлор бар. Ар бир өзүнүн функциясын биз азыр айтып кеткен, ар бир ошол функциялардын, аныктаган функциянын өзүнүн рецепторлору бар. Бул баягы кабыл алгыч инструмент деп коет, эң биринчи. Андан кийин бул алаканыбыз болсо, эң алакан менен таман эң калың эпидермис. Эпидермистин эң сырткы катмары, 5 катмар деп айтпадым, эпидермис эң сырткы. Ошонун 5 катмарынын эң сырткысы кандай десем, роговой слой деп коет. Роговой. Чешуйчатый. Катуу жана калың. Бул баягы коргоочу деп койсо болот. Ар кайсы травмалар бышыгыраак болуш үчүн жана эластичный болот да, мындай. Ийкемдүү болот. Эми кандай биякта болсо, сыртында болсо жумшагыраак. Неме жөнүндө ушул кечиресиз, бир аз сиздин ушул кызыктуу айтып берип атасыз, бирок убактыбыз биздики таарыраак, анан кийин ошого жараша жанагы темаларды бир аз ушул териде жашаган жанагы паразиттер жөнүндө, паразит болбосо дагы теринин үстүндө биз менен кошо жашаган дагы кичинекей организмдер барбы? Ошолор жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Сөзсүз түрдө теринин сыртында абдан көп, миллиарддаган микроорганизмдер бар. Алардын ичинде бактерия, мите курттар, майда баягы
Бул дайыма эле жашайбы ушул? Ар дайым Төрөлгөндөн жашайт. Бул баштап? норма. Бул норма. Бул жашаш керек. Суу адамда болот. Сөзсүз түрдө. Жана вирустар дагы бар. Анан дагы алардан бир аз чоңураак майда кенелер бар. Анын ичинен демодекоз деген кенелер дагы бар. Ал нормага кирет. Биздин жанагы видеобуз да бар эле, ушул биздин операторду суранайын дедим эле, ушул видео, экинчи видеону коюп койсоз, ушул демодекс. Демодекс деген бул жанагы теринин үстүндө жашаган майда курт. Майда курт, майда кене деп койсо болот. Бул кишинин көзүнө көрүнбөй турган микроскоптун көзү менен көрсөк болот. Бир нече жолу чоңойткондо көзгө көрүнбөй болот. Бир кыздай угулат болуш керек. Мына ушул дүйнө жүзүндө 6 миллиардтаган адам жашайт, ар бир адамда ушул бар, Ооба. Андан кийин ар бир адамда канча ушул эсептей келгенде канча жашайт? Аны так айта албайм, бирок мисалы үчүн ичегибизде бир 5-6 килограмм болжолу менен бактерия болсо, ар кайсы микрофлора ошондой болсо, сыртта эми жок дегенде 100-200 грамм деп ойлойм. Мен азыр ойлонуп атам бул суроого. Мен ойлойм бир 100 грамм, 200 граммдай болушу мүмкүн. Ошонун ичинен жанагы демодекс деген мите курт ушул кандай көлөмүн түзөт? Демодекс деген бул теринин эң биринчи бул жүзүндө, адамдын жүзүндө сибариялык бөлүк жана башында, чач өскөн жерде, көп май чыккан жерлерде, баягы ошол жерлерде көп безеткелер чыгат да. Бул майды жакшы көргөн көкүрөктө жана далда. Бул майды жакшы көргөн куртпу? Майды жакшы көргөн курт. Бирок майдын баягы составы, сапаты бузулгандан кийин, баягы туура эмес зат алмашуулар болсо, эми ар кайсы дагы айта кетем. Ал негизи анын эң негизги биринчи функциясы ал биздин жардамчыбызыбыз. Себеби дегенде сырткы чөйрөдөн келген башка кенелер бар. Бизди баягы зыяндуу. Аларды коргоп турат. Биз аны да билбейбиз аларды. А бирок бизде кандайдыр бир ичиндеги абал, организм ичиндеги абал туура эмес болсо, же жанакы биз баягы кожный сала май чыккан, теринин арасынан чыккан майыбыз коюланып, анан кычкылданып кетсе, анда бул деген мындай биздин душманыбыз болуп калат да, тескерисинче бизге зыян келтире баштайт. Себеби дегенде ал анкы деген малымдын өзүнүн функциянын мындай жаракат кетүү нерсе болуп калат. Мындай дисбактериоз сыяктуу турбайбы? Дисбактериоз деп койсо деле болот. Бул эми бирок демодекоз, анан дисбактериоз деп айтсак, бул баягы аналогия жүргүзсө болот. Бирок демодекоз бул мындай өзгөчө бир дарт эмес. Дисбактериоз да өзгөчө бир дарт эмес да. Бирок бул кандайдыр бир абал, кандайдыр бир татаалдыша турган абал да. Бирок эң негизги өзүнүн дарты болот адамдын. Анан кошумчалап ошо татаалдашып кеткенде ошондо демодекоз деген оору пайда болот. Бул мындай көйгөй көп адамдарга, көбүнчө жаш адамдарга, бирок орто жаштан адамдарга деле көп жолугат. Анан бул жугуштуу нерсе дагы болушу мүмкүн. Бул өлүү менен жугушу мүмкүн. Мисалы үчүн дагы бир илимий жактан тастыкталган бир далил бар. Баягы тоок, анан жана үйдөгү канаттуу жаныбарлардан жугушу мүмкүн, тооктордун баягы эмелердин, канатталарынын. Мисалы үчүн ошондо баягы жастыкты биз баягы синтепон колдогонубуз оң болот да. Жанагы синтепонго жашай албайбы ал? Синтепонго жашай албайт, себеби дегенде ал синтетикалык. Ал деген ага биологикалык. Жана куштун ошол канатына оңой эле жашап кетет. Оңой жашап кетет. Анан көп учурларда ошол себеп да болушу мүмкүн. Ошондуктан жаздыкты ушул кандай маалда улам алмаштырып туруш керек? Жастыкты деген жастыктын шейшебин, сырткы шейшебин жок дегенде бир жумада бир жолу жууп үтүктөш керек да. Жаздыктын өзүнчү? Жаздыктын өзүн машинкадан деле жууп койсо болот. Машинкадан жууп туруш керек, канча маал сайын? Бир ай сайын. Бул да ушул териге аябай көп таасир этет. Анткени ошол 24 саат бою, 24 сааттын ичинен 6 сааттан 8 саатка чейин ушул жаздыктын үстүндө. Себеби дегенде тери, айтып кетпедим беле өйдө, бул бөлүп чыгаруучу орган. Май чыгарат, ар кайсы нерселерди чыгарат, токсин, шлактарды чыгарат. Бүт ошол чогулу берет. Баары сиңе берет. Кайра эле ошол адам катмарына сиңе берет, акырын сиңе берет. Анан
эгерде майда балдар, ошон үчүн майда балдарды ата энеси менен жаткызбайт да. Аллергиялар жөнүндө бир аз кечиресиз сүйлөп неметсек, ушул аллергиялар жалпы аллергия. Тери аллергия, аллергиянын бүт эле белгилери териден көрүнөт. Көбүнчө. Туурабы? Ошол эмне менен байланыштуу? Эң биринчи аллергия деген эмнени бир аз айтпайбын, мен кыскача. Аллергия деген бул жиркенүү деген абал. Ошо баягы сырттан келген, бул грек тилинен келген сырттан келген бир чочун нерсе, баягы бирдеме кылып атат, ичине кирип атат, анан иммунитетти козгото турган нерсе. То есть бир адамдын кандайдыр бир фону бар да, иммундук проблемалары, баягы мындай индивидуалдык сезгичтиги, ар кандай заттарга ар бир адамдын өзүнчө индивидуалдуу, муну тастыктасак болот да, мындай сүйлөгөндө. Анан сүйлөшүп отурганда эмне үчүн териге баягы белгиленип турат. Териге гана эмес, дагы азыр полинозтор деле болуп атпайбы? Ооба. Мурдары бүтүп, мурдан агып, көздөрү жашагып көбүрөөк болот. То есть бул деген кандай сөз? Бул аллерген жалаң эмеден башталат да, былжырлардан башталат да. Ооба. Слизистая оболочкадан башталат. Көздүкүнөн, мурундукунан. Бирок анан кийин эгерде муну дарылабаса, мунун себебин аныктабасак, бул баягы териге дагы өтүп кетет да, өтүшүп. Теринин жана кычышып, кызарганы, мындай дөмпөкчөлөрү пайда болгону жанагындай сыйп деп коет. Мындай кызамык болуп, ар кайсы жерде кызарып чыккандары. Бүт ушул аллергиянын белгилери. Ооба. Бар эле бүт ушул негизги белгилери тери аллергиянын ошо майда бүдүрлөр, илякчалар болушу мүмкүн, майда папулалар болушу мүмкүн, бүдүрлөр. Жана кээде мындай катуу шишип кетиши мүмкүн, баягы бөөрү жатыш деп коет эмеспи, крапивница, ошондой да болушу мүмкүн. Анан негизи аллергия мындай бул абдан чоң тема. Аллергия дегенде баягы бейтап келип сураганда эмне үчүн меники аллергия болду, эмнеге аллергия болдум дегенде бул эң мен мындай оор суроо да, айта албайсың да. Сурайсың, өзүңүз эмне менен байланыштырасыз, эмне иш кыласыз, каякта жүргөнсүз, эмне тамак ичкенсиз, балким кандайдыр бир дары ичкен, дарыга да аллергия болушу мүмкүн. Эгерде ушул биздин телекөрүүчүлөрдө ушундай суроолор болсо, ар кандай ушул теринин ар кайсы оорулары боюнча республикалык тери венерология борборунда тери венеролог адистери бар. Бунун дарегин айта кетсеңиз, кайсы жакта, Бишкекте? Сөзсүз республикалык тери венерология борбору Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан. Лев Толстой 70 республикалык клиникалык инфекция ооруканасынын территориясынын ичинде отдельно 2 этаждык имарат турат. Биринчи этажында поликлиника, экинчи этажында стационар. Бул жака жолдомо менен барабы? Сөзсүз түрдө. Жолдомо менен деле барса болот, жолдомосу жок деле барса болот. Республикалык болгондон кийин ушул шаар ичиндегилер, ушул Бишкек шаардан жолдомосу жок деле барса болот, башка? Жолдомосу жок деле барса болот. Бул бизде мурдакындай азыр эмес, мурдагы совет учурунда сөзсүз түрдө жолдомо керек болчу. Азыр болсо мындай деле келе берсе болот. Эгерде мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, ар кандай аллергия болушу мүмкүн. Балким баягы чөпкө чыгып же эс алуу жайларга барып, анан шишип кетсе, тез жардам керек да. Ал бирөөгө барып, очередке барып, анан поликлиниканын жанагы направление алгыча биротоло келген оң да. Биз жардам бере албай койбойбуз да, сөзсүз түрдө аныктап, биринчи очередь дарылайбыз, анан албетте. Ошондуктан жолдомосу деле урматтуу терегөөчүлөр, кандайдыр ошондой сыяктуу көйгөйлөр болсо, жолдомосу жок эле, эч кандай тоскоолчулук жок, түздөн түз келе бергиле. Эртең менен кечке чейин. Кечинде дагы келсеңер дагы дежурный врач дагы болот. Бирок азыркы деле кезде мен такай дежурствода калам, баягы түнкүсүн. Бизде бейтаптар бар да, караш керек. Скорый помощь менен, тез жардам баягы менен алып келишет, карета менен алып келишет. Ал башка. Кээ бир адамдар болсо баягы аллергия, баягы бир айдан бери бир аз эле баягы жумуштан бошоп келип атат да, мисалы үчүн. Баягы бейтаптар уктап атат, баары жабылат. Андай деле кылбаш керек да. Баягы эртеңке чейин чыдап койсо деле болот. Андай чыдай турган деле абал көп. Рахмат. Албетте ушундай жолдомо менен келсе туура болот деп ойлойм. Ушул жанагы теринин ичиндеги жанагы түзүлүшүндөгү мындай май чыгаруучу бездер, сальный железа деп коет. Ошолор өзүнүн калыбынан чыгып, мындай башка патологиялык жолу менен иштей баштаганда жанагы угри
угри деген туура эле айтып атамбы? Безетки. Ушул тери венерологтон мындай туура эле суроо болот болуш керек, угри жөнүндө суроо берсе. Муну жана угри чыкканда көбүнчө ушул жанагы жаш кезде чыгат, туурабы? Же бүт эле ушул жашта чыга береби? Көбүнчөсү жаш кезде чыгат, көбүнчөсү. Ошону мынтип сыгып чыгаруу туурабы же туура эмеспи? Бул көп учурларда туура эмес болуп эсептелинет. Эгерде сыга турган абал болсо, анда сөзсүз түрдө бул медициналык кызматкер кылыш керек. Биздин жана кийинки видео бар эле, ошол биздин оператордон суранат элем, 3-чү видеону коюп койсоңуз, жанагы терин жанагы угри болуп чыгат го, ошону. Өзүңүз айта кеттиңиз, жана адис. Сөзсүз түрдө адис жана микроскоптун алдындагы микроскоп менен ошону сыгып чыгарыш керек деп. Кайсы учурларда ошондойго чейин жеткизет? Мисалы үчүн, бирок бул терминдер көбүнчө ошо медициналыкта мындай азыр мен айтып көрөйүн, кайсы учурларда абдан шишиген кезде, баягы май сыртка чыга албай турган абалда, шишип, аллергия болуп, анан дагы же көзгө жакын, же мээге жакын болуп калса, анда сөзсүз түрдө аны чыгарыш керек. Себеби деген ал уже фурункулга айланып калышы мүмкүн, флегмонага, абсцесске айланып калышы мүмкүн. Температура бере турган болсо, андай да болушу мүмкүн. Ооба. Кадимкидей эле безетки көрүңүзчү, анан кандай нерсе болуп. Түшүндүрө кетиш керек. Фурункул деген эмне, жана флегмона деген эмне? Бул ириң, ушул теринин алдында чогулуп калган. Айта кетсеңиз ушул жөнүндө. Фурункул бул деген ириңчек доору. Бул адам сырткы катмарына көптөгөн ириңчектер чыгат, абдан оорутат. Адам сыга албай да койбойт, сыга албайт аны, абдан оорутат. Бул баягы иммунитеттин төмөндөшүнүн негизги себеби ошол. Же болбосо кандайдыр бир суукка тийип калса, же сасык тумоодон кийин болуп калышы мүмкүн, грипптен кийин болуп калышы мүмкүн. Витамин жетишпегендиктен да болушу мүмкүн. Ооба. Сиз айта кетпедиңизби, жана теринин үстүндө, катмарында ошол көптөгөн микроорганизмдер жашайт, анан кийин жана иммунитеттин төмөндөп кеткени менен байланыштуу ушул микроорганизмдер теринин ичине жанагы поралар аркылуу кирип, ал жактан көбөйө баштайт. Негизи баарыбыз могу демодекс деп атпайбы микроорганизмдер. Алар теринин ичинде жана жанакы бездердин, май бездердин ичинде деле жашашат алар. Бул алардын жашоо чөйрөсү. Бирок баарыбыз деле ошондой, бирок кээ бир адамдардыкы баягы тукум боюнча ошондой бар да, фону бар. Баягы терилердин бездери жана баягы жыртыкчалары, поры же болбосо же сужены или расширены болуп калышы мүмкүн. Жана кээ бир адамдардын терилери мындай майлуураак болот. Ал не обязательно бул туура эмес тамак ичет же туура эмес чөйрөдө жүрөт. Балким ал тукум кучулугу бар ошондой. Анда буларга индивидуалдуу биз айтып беребиз, кандай өзүн алып жүрүш керек, кандай карап жүрүш керек терилерин. Сөзсүз түрдө эгерде демодекс пайда боло турган болсо, ал баягы аллергия сыяктуу майда бүдүрлөр болот. Бул мындай кыпкызыл болот, мындай жөнөкөй безеткидей болуп көрүнбөйт. Аябай кычтырат, абдан кычтырат. Жана алар биротоло келишет. Бирок көбүнчө көп учурларда эң туура эмес нерсе дарыканаларга барып, синофлан сүйөкөн, ар кандай немесе болбойт. Дарыгерлерге кайрылыш керек. Тери венеролог, дерматологторго кайрылыш керек. Чоң рахмат. Биздин ушул телекөрүүчүлөргө айта кетейин дедим эле, бүгүнкү телеберүүнүн темасы толук ушул аллергиялар жана тери оорулары жөнүндө. Бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык тери венерология борборунун тери венеролог дарыгери Кундузбек Адамбекович Тургунбеков. Аллергиянын белгилери, сиз айта кеттиңиз, бир аз ушул биздин маегибизде жанагы теринин ар кайсы кичинекей бүртүкчөлөрү, жанагы май чыгара турган бездеринин дисфункциясы, жана туура эмес иштөөсүнөн келип чыккан жана угри чыгат деп. Бул ушул гормон менен байланыштуубу? Гормон менен дагы байланыштуу. Бул негизи өзү мульти мындай факториалдык абал деп койсо болот да, оору деп да мындай дарт, бул мындай 100% бул оору деп айтканга да болбойт да. Себеби дегенде бул көп нерседен каранды да, көз каранды. Себеби дегенде эң негизи биринчи бул ички абалды көрүш керекпиз да. Мисалы үчүн бизге келгенде мен сөзсүз түрдө көрөм, ашказанында проблема барбы, жокпу? Ичектерде проблема барбы, же кандай? Ич катабы, катпайбы, же кандай? Анан борлорду көрөбүз, борду, анын астындагы өттөрдү көрөбүз, УЗИ аркылуу,
жана гормондун абалында көрөбүз. Эгерде негизги гормондор бар, мисалы үчүн угриге, безеткиге байланыштуу, безеткинин пайда болушуна байланыштуу атайын бир гормондор бар. Бул жыныстык гормондор. Эң биринчиден тестостерон, прогестерон, пролактин жана эстрадиол. Көбүрөөк тестостерон менен пролактинге көңүл бурушубуз керек. Себебинде алардын дисбалансы же абдан өйдөлөнгөнү же төмөндөшү бул түздөн түз кээ бир учурларда ролун ойнойт. Бирок бир гана бул себеп эмес. Биз негизи келгенде мен уйку баягы без менен келгенде, угри менен келгенде көбүнчө ошо өспүрүм жаштар болот. Сөзсүз түрдө гормондорго текшеребиз, ички аппараттарга көрөбүз, жашоо образын көрөбүз, кандай тамактанганын көрөбүз, тамактануу маданияты кандай негизи, кайда жүргөн же климатты алмаштырды беле же кайсы бир чет өлкөдөн барып келдиби же башка бир биздин Кыргызстандын ичиндеги башка бир аймактан келдиби. Себеби дегенде бунун баарын кандай көңүлгө алыш керекпиз да. Гормондор, эң негизги гормон бул тестостеронду көрүш керек, анын көбөйүүсү. Тестостерон бул негизги эркектин гормону деп коет, эркек кишинин. Бул деген баягы абдан майланып кетүү, чачтын түшүүсү, бул эркекке баягы башкача жакыныраак да, эркектин гормону деп койсо болот. Бирок кыздар мисалы үчүн безеткиси менен келип анализге жиберсем, анализден тестостерон бийигирээк болуп калса, анын деңгээли, бул сөзсүз түрдө бул кыз эркек болуп баратат деген сөз эмес. Ооба. Сөзсүз түрдө андай эмес. Эки гормон тең, ушул аял затында дагы, эркекте дагы ушул тестостерон менен эстроген бирдей ушул деңгээлде болбосо дагы, бирок бар болот. Бар болот, ооба. Бул гормондор эмне үчүн андай болот деген дагы тереңдеп изилдеп көрүш керек. Сөзсүз түрдө анда мисалы үчүн ойлонуп көрөбүз. Мейли, анда диетаны айтабыз. Кандай тамактаныш керек? Курулган, майлуу тамактар болбойт. Бул биринчи иретте. Абдан таттуу, ширин тамактар болбойт. Абдан ачуу тамактар болбойт. Кола, фанта, фастфудтар болбойт. Эчтен тамактар, кафедеги тамактар болбойт. Эң сонун, эң жакшы, эң адал тамак бул өзүңүз жасаган тамак, өзүңүздүн керек болсо огороддон болгон тамак болсо, анда эч качан оорубайсыз. Териге абдан жакшы болот. Эң жакшы таасир эткен, эң соо тамак бул сөзсүз түрдө өзүңүз колуңуз менен жасаган, даярдаган тамак. Косметика жөнүндө кандай? Косметика жөнүндө айта кетсеңиз. Косметика жөнүндө айта кетсем, косметика көп учурларда аллергиянын да себеби болот, уйку баягы угринин да себеби болот, кызыл безетки. Кыздарда көбүнчө ошо кызыл безетки болот да. Бул кызыл безетки бул розовый угри. Бул көбүнчө ошо аял затка таандык оору да. Баягы сиздерге абдан көп келеби ушундай? Көп келет. Бул баягы кыздарга косметика менен эле байланыштуу. Косметика менен байланыштуу дагы болот. Мисалы үчүн косметика туура эмес, баягы ар бир адамдын өзүнүн индивидуалдык аллергиялык восприятиясы бар да, баягы кабыл алгыч эмеси бар да, кабыл алуусу бар да. Мисалы үчүн кээ бирлерге бул фирмалык дагы болсо дагы кээ бир адамга жакпай калат. Абдан сапаты жогору болсо дагы кээ бирлерге арзан деле жагып калышы мүмкүн. Ошон үчүн эми көргүлө, ар бирөөгө өзүнүн аял зат ал өзү билет косметиканы. Кимге кандай жагат. Бирок абдан колдонуу деле болбойт, абдан такай колдонуу. Мисалы үчүн декоративдик косметиканы такай күнүгө колдонуу дагы болбойт. Мисалы үчүн декоративдик косметика бул баягы теринин сыртындагы баягы биз айтып кетпедикпи, май бездерин жаап коет, мындай. Тери дем албай калат. Тери дем албай калат. Сыртка чыга турган майлар ичинде кала баштайт. Козгой баштайт баардыгы, жанакы демодокостагы күчөп кетип бизге каршы иштей баштайт. Кызара баштайт. Белгилеп турат, кызарып баштайт, сигнал берет. Анан кийин аллергия башталат. Жиркенүү процесстери башталат. Себеби дегенде иммунитетке зыян пайда болуп баштайт. Иммунитет деген
эми билесиз да, Ооба. антиген антитело деген комплекс пайда болуп баштайт. Андан улам безеткилер пайда болот. Ошондо бул эки дарт менен кошо барат да. Ошондо биз аллергияны менен кошо дагы кызыл безеткини да дарылашыбыз керек. Бирок буга дагы алып келе турган бир абал бар. Бул жөндөн эле бир косметиканы деле эмес. Бул кандайдыр ичиндеги абал менен байланышкан болот да. Себеби дегенде ичинде туура эмес абал болсо ички органдар менен анда косметикада туура эмес реакция бат эле чыгат. Эгерде туура эмес косметиканы колдонсо анда ал бир эле аллергия болуп калышы мүмкүн. Сразу безетке алып келбейт. Ошондуктан бул эң биринчиден туура тамактаныш керек. Кыздарга, аялдарга өзлөрүнүн терилерине туура мамиле кылыш керек. Атайын бир уход болуш керек. Өзүнүн линиялары болот. Ошон буга жакшы көңүл буруш керек. Бирок көбүнчө ылдый төмөн сапаттагы косметикалар ошо аллергияны көбүрөөк берет да, туудурат. Негизи сырткы чөйрөдөн азыркы сырткы чөйрөнү алып көрсөк деле бул дагы бир бөлөк отдельный тема болот. Себеби дегенде дем алган абалыбыз дагы азыр начарлап баратат. Машина көбөйдү, анан чаң кандай мэрибиз жакшы болсо дагы бирок все равно анан өзүбүздүн кечиресиз ушул башка темага бир аз кетип калбай эле, бир аз ушул өзүбүздүн опытыбыздан айта кетсеңиз, жанагы эркектерде деле мындай косметикадан ушул мындай аллергиялар болобу? Мисалы, жакын жанында жүргөн ушул жубайы менен же башка ушул кыздын помадасы менен байланыштуу. Ошондой болду белесиз? Мен андай учурларды деле эсимде жок окшойт, бирок болгон окшойт, бирок эркектер буга көп маани бербейт. Баягы ал кандай мындай диагнозду өтө татаал, мындай коюшка кыйын болуу, ушул жок кыйын болбойт. Оңой эле табасыз. Эркектер көбүнчө келгенде мен эмне менен байланыштырасыз дегенде эле жубайдан эле ошол жаңы помада алган окшойт, анан өпкөндө бир аз мен өзүм аллергик болчумун мурда, ошондон окшойт деп өзүлөрү деле айтып коет. Андай да кызыктуу ушундай моменттер дагы болот турбайбы? Ооба, алар деген экөөлөп деле келет. Мени да бирөтөлө карап коюңуз, монун келинчегимдин косметикага же бул жаңы кийимге болушу мүмкүн, же ар кандай болушу мүмкүн. Бирок мындай учурлар деле азыраак, андай учурлар. Ошо биздин жашообузда бүт буюмдар, заттар, бүт эле биз ичкен ушул биз тамактанган тамак аш заттар менен деле бүт аллергиянын башы болуп, белгилери ушул териден билиниши болот экен. Эң туура бул аллергия деген кандай бул? Аллергия бул контакт болуш керек да. Мындай түздөн түз контакт болобу, кандайдыр бир заттардын же нерселердин. Же болбосо ичиндеги контакт, тамак ичкенде деле контакт, сырттан алган нерсени ичине жеп атпайсызбы? Ооба. Аны тандашыбыз керек. Организмдин ичине кирип атат. Тандаш керек. Негизи аллергия ошондой. Негизи адам бир жолу аллергия менен ооруганда, менден мисалы үчүн мага окшош телевизиологдордон консультация алганда билип калат. Биздин максатыбыз түшүндүрүш. Сен кандай эмнеге аллергияң бар, кандай жолдомолор кылыш керек, кандай алдын алуу жолдорун. Бирок кыйын деле эмес. Адам өзүнөн да. Өзүнөн ошол сезген кезинен баштап эле ушул дарыгерге. Мисалы үчүн кандай кутулуш керек деп атпайсызбы? Ооба. Баары эле кутулгусу келет да, туурабы? Мисалы үчүн сен кутулгуң келсе, мен айтам, сен өзүң оруңду өзүң билип ал. Ооба. Өзү эле мындай диагнозду ошол койбосо дагы белгилерин ушул келип дарыгерге айтса, дарыгерге келип оңоюраак. Дарыгерди угуп, баарын аткарыш, дарыгердин жолдомолорун баарын аткарыш керек. Ошондо жакшы болот. Ооба, чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек болду деп эсептейм. Сизге эркин микрофон, өзүңүздүн адистештериңизге, ошол иштеген кесиптештериңизге мындай эркин микрофон, өзүңүздүн сөзүңүздү узатсаңыз болот. Чоң рахмат. Мен да ыраазычылыгымды билдирем сизге чакырганыңызга. Мен ойлойм, абдан кызыктуу маек болду. Эң башкы тери көрүүчүлөрүбүзгө, негизи биз кыргызстандыктарга пайдалуу болсо, мен ыраазымын. Эң биринчиден мен саламымды мен апама жолдойт элем. Айнакан Ишенбековнага. Андан мамага салам. Дагы өзүм үй бүлөмө, келинчегиме, кызыма, мен тааныгандарым барына, анан жалпы менин коллективиме деп койсо болот, жамаатыма,
республикалык телевенерология борборунун жамаатына бардыгына баарын атаганга убакыт жетпей калды. Баарыңарга ысык салам, баарыңарды урматтайм, сыйлайм, жакшы көрөм. Ошо бизге ийгилик каалайм. Медицина өнүгө берсин, медицинанын аспаптары көбө берсин. Жада калса зарплата көбөйсүн. Кыргызстанда экономика өнүксүн. Жалпы кыргызстандыктарга чын ден соолук тилейм. Рахмат, жакшы, абдан жакшы. Бүгүнкү биздин коногубуз республикалык тери венерология борборунун тери венеролог дарыгери Кундузбек Адамбекович Тургунбеков. Чоң рахмат сиздин маегибизге. Бүгүнкү телебирүүбүздүн темасы ушул аллергиялар жана тери оорулары жөнүндө болду. Сак саламатта болуңуздар, оорубагыздар. Ар бир жуманын 3-күнү саат кечки 7-де Манас жаңырыгы телеканалында биз сиздерди күтөбүз. Менин атым Элзар Токтоназаров жана Доктор Плюс аттуу телебирүүсүнүн алып баруучусу болом. Ден соолугуңуздар чың болсун. Кийинкиде көрүшкөнчө.